Ошолордун бардыгы анда пайгамбарчылыкка жала жаап атышат, илимге жала жаап атышат, данышмандыкка жала жаап атышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды алар жинди деп айтып. Ва инна лака, ey Muhammed, sen алардын жаман сөзүнө сабыр кыл, көтөрүмдүү бол, ызаларына чыдап кой. Söz менен дагы, фейл менен дагы. Ла ажран гайра мамнун, аягы жок сооп бар сага деди. Гайра мамнун дегени гайра мактоо. Ушунчалык сооп бар дейт Алла Таала айтат. Эсеби аягы чеги жок дейт да. Алла чеги жок сооп берем деп аткандан кийин кайсы бенде аны эсептейт? Кайсы периште аны эсептейт? Кайсы жин, кайсы калькулятор эсептейт? Алла айтып атат. Ва инна лака ла ажран гайра мамнун. Ey Muhammed, сабыр кылып кой булардын сөзүнө. Көтөрүп кой азыр. Рызаларына чыдап кой. Мейли сөзү менен айткан сөздөрүнө да чыда. Алар сөзү менен эле токтобостон пайгамбарыбызга канча зыян жеткирди. Кууп чыкканга чейин, урганга чейин, өлтүргөнгө чейин, башына канча төс айды, уу берди, сыйкырлашты, эмне деген гана кылбады. Сөз менен эле токтоп калган жок булар. Ошонун баарына сабыр кылып кой. Чытап кой. Көтөрүп кой. Эмнеге? Ла ажран гайра мамнун. Саңа бериле турган сооптун чеги жок. Субханаллах. Алла Тааладан сабырдуулукту сурабаш керек. Бирок Алла Тааланын сыноосу келгенде, ошондо сабыр кылыш керек. Алгачкы сабыр Алланын алдында эсептелет, кийинки сабыр эсептелбейт. Кийинки сабыр итак эле сабыр кыласың, айлаң жок. Каяка барасың? Жер менен асмандын ортосунан чыгып кетесиңби? Каяка барасың? Аргасыз. Анын көрөк ошол пайгамбарыбыз айтканда, ай сабыр кыл деп, бир энебизгечи баласы өтүп кетти элем, сабыр кылса. Сеники өткөндө билет элем деди да. Кара. Кийин аны эсине келгенде анан кийин кечирим сурап неме болуп калды, бирок айтты пайгамбарыбыз. Ас-сабра фи садматил ула. Биринчи соккудагы сабыр болуп эсептелет, кийинкиси эмес. Биринчи соккудагы. Ошол учурдагы сабыр Алланын алдында сабыр. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабырдууларга бериле турган сооп Алла Таала алда эсеби жок деп койду. Карачы. Кара. Кыямат күнгө чейин Мухаммад алейхиссалам үммөтүнөн ким ушу иманда сабыр кыла турган болсо, аларга бериле турган соопту да Алла Таала эсеби жок деди. Иннама юваффас сабирун, сабыр кылуучулар аларга ажрахум бигайри хисаб, эсеби жок. Эсеп жок анда болду. Сооп бериле турган сооптун эсеби жок. Андан кийин ва иннака ла ала хулукун азим. Я Расулаллах, сен улуу кулк мүнөздөсүң. Сенин кулк мүнөзүң улуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам فهو صلى الله عليه وسلم عظيم في كل ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة. Пайгамбарыбыз толук кулк мүнөздүн бардык тарабынан азим да, улуу. Сабырдуулукта да эң улуу Мухаммад алейхиссалам. Кичпейилдикте эң улуу Мухаммад Расулуллах. Шүгүрчүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Батырлыкта эң улуу Мухаммад Расулуллах. Адилеттүүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Кечиримдүүлүктө эң улуу Мухаммад Расулуллах. Берешендүүлүк, жоомарттык, кайрымдуулукта эң улуу Мухаммад Расулуллах. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды улуу деген сыпат менен бир гана кулк мүнөзүн гана мактаган. Мактай турган жери пайгамбарыбыздыкы. Бардык жагынан лайыктуу. Бардык жагынан. Ибадат жагынан дагы, зикир жагынан дагы, бардык жагынан мактоо лайыктуу. Жаралуусуна бардыгынан. Бирок Алла субхана ва таала улуу деп мактаганы, улуу Алла субхана ва таала улуулугу менен мактайт. Жөнөкөй эмес. Бул пайгамбарыбыздын кереметти кулк мүнөзү мактаган. Ошон үчүн айтылат, риваяттарда келет, бейишке киргизерден алдын Алла Таала адамдарды кээ бирлерин эсеп китеби жок киргизет,
кейбірлерін есептеп анан киргизет. Есеп китеби жоқ киргизгендер 70 000 деген. 70 000 кишини Алла Таала Пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмдөн 70 000'de Алла Таала есеп китеби жоқ киргизет деген. Эч кандай азабы жоқ, есеп китеби жоқ, болду. Элестетип көрө. Эч нерсеге есеп бербейт, суга есеп бербейт, көзгө есеп бербейт, намазга есеп бербейт, ырыскыга есеп бербейт, түнгө есеп бербейт. Канча нерсе нематтары бар, есеп бербейт. Ибадаттарга есеп бербейт. Урган бойдон түз кирип кетет. Кандай бактылуу. Сахабалар, алар жакшылыкка аябай умтулган көздөр эди. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан 70 000 аз да, сахабалар канча? Табииндер канча, имамдар канча? Бизге кезек болбойбу онда. Үмүт деле жок болгон. Башка риваяттарда келет. 70 000'ge Алла Таала мага уада берди. Ар бирине 70 000'ден дагы киргизгенге дейт. 70 000'ген ар бирине 70 000'ден. Ар бирине. Эми кичине аракет кылсак болобу? Алла Таала баарыбызды бейишке киргизсин. Бейишке киргизгенде дагы алгачкылардан эле эсеп китеп азабы жок эле киргизсин деп дуа кылыш керек. Баягы кийинки кирелерден эмес. Себеп дегенде тозокко бир күнгө чыдап албайбыз. Тозоктун 1 саатына да чыдай албайбыз. Ошон үчүн Алла Тааладан жакшы үмүттө боло беришибиз керек. Кийин Алла Таала өзүнүн кудуретинин учу менен 3 уч салды. Мухаммад, сенин үммөтүңдөн ушуларды да эсепче киргизем дейт. Аллаху акбар. Бул даража ким аркылуу? Мухаммад алейхиссалам аркылуу сизге бизге берилип атат тугандар. Унутпайлы. Кейбир алымдар иннека ла ала хулукун азим де. Мына караңыз, бул Нун сүрөсүндө келет да. Албетте улуу мүнөздөлөр көп. Пайгамбарлардын бардыгы улуу мүнөздөлөр. Бирок ла ала деп араб грамматикасында ала үстүндө келет да. Бир нерсе мисалы, мына үстүндө, мунун үстүндө деген үстүндө деп. Пайгамбарыбызды айтып атат, ey Мухаммад, сен улуу кулк мүнөздөрдүн үстүндөсүн дейт да. Дагы улуу. Мунаке. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мен айтайын деп атканым, риваяттарда келет, Алла Таала бейишке киргизерден алдын биринчи билип коюң, көр албастык, кара ниет жүрөктөгү бар го, текеберлик, жок, ал менен киргизбейт бейишке. Тазалайт. Бул жакта токтотуп коюп, таптаза кылгандан кийин анан киргизет. Бейиште текеберлик жок да. Ал жакта көр албастык жок. Аякта жаман көрүү жок, ичи тардык жок. Аерде жок. Буга чейин тазалап туруп киргизет. Албетте тазалоо маселеси ошо кыйыныраак да. Ал тазалоо маселеси бу дүйнөнүн тазалоо маселесине окшобойт. Бу дүйнөдө эше суу менен тазалап коет. Же тазалай турган ар кандайлар бар. Тиякта от менен тазаланат. От менен тазаланат. Бу дүйнөдө анча-мынча мына зергерлер деле отту иштеп тазалайт. Алтын тазалашат, күмүш тазалашат, баалуу таштарды тазалайт, алмаздар тазалайт, кээ темирлер тазалайт, от менен тазалайт аны делечи. Суу менен кетпегендер бар да, аны бизден акылыбыз түшүнө эле турат. Кээ бир нерселер бар, суу менен тазаланбайт. Бу дүйнөдө делечи. Тиякта однозначно оттон башка тазалай турган нерсе жок аерде. Ошон үчүн эң жакшысы ушул дүйнөдө эле тазалап алайлы. Оңой эле. Жүрөктү ачып, жууп анын кереги жок, операция кылып. Жөн эле көздүн жашы. Көздүн жашы бул дагы суу. Жүрөктү тазалаш үчүн берген. Бул суулардын баары кийим, идиш аякты тазалаш үчүн, денени тазалаш үчүн болсо, көздүн суусу жүрөктү тазалаш үчүн. Себеп дегенде Алла Таала Кур'ан-ы Каримде чечкиндүү аят айтып койгон. Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталла би калбин салим. Кыямат күнү мал, мүлк, бала чака жардам бербейт болду. Алла айттыбы, ишенип коюңуз. Сиздин мына мал мүлкүңүз бар го, байлык мансабыңызчы бирөө да жардам бербейт. Канча бала чакаңыз бар го, бала чаканы берчи, ушулар жардам бербегенден каякта дос жардам берсин сизге? Эч ким жардам бербейт. Бир гана. Илля ман аталла, ким Аллага келсе.
bi qalbin salim. Kantip taza жүрөк менен келсе. Аллага таза жүрөк алып барса, ошо гана дейт. Аны тазалаган ушу дүйнө азыр. Өлгөнгө чейин тазалап калыш керек. Өлүм белгисиз. Татаал маселе ошол жерде турат. Өлгөнгө чейин мени тазалайбыз, барыбыз. Алхамдулилlah, кичине акылы бар адам ойлонот. Чын өлгөнгө чейин мен жүрөм, тазалап алайын. Бирок маселе качан келип калат белгисиз болуп атпайбы? Ошон үчүн тообада шашылыш керек. Тообада шашылышыбыз керек бардыгында. Аллахым барыбызга товфик берсин. Так. Мен кайра башка өтүп кеттим. Сиздердин талабыңыздар менен. Бейишке киргизерде Алла Таала 5 пайгамбардын сыпатын берип киргизет экен. Адам атабыздын бою дейт. Адам атабыздын бою. Адам атабыздын бою болжолду 30 метрден узунураак болгон го. Азыр 30 метрде бизде канча бир? Девятиэтажкалар барбы? Эгерде 3 метрден боло турган болсо 27, ну, примерно. Элестетип көрү. Девятиэтажка болуп кире бересиздер. Үн Давуд пайгамбардын үнүн берет. Алла Тааланын белеги, бейишке кирерден мурда белеги. Давуд пайгамбардын үнү. Забурду окуганда учуп аткан чымчыктар уча албай эле ордунан эле кайф кармап калчу экен. Тып түшүп калып эле эсинен кетип, рахатын ушундай өздөрүнөн кетип калчу экен. Учуп бараткан чымчыктар. Ушундай үн берген экен Алла Таала. Иса пайгамбардын жашы 33 жаш. Бардык машаалла тияк-пиянан жетилген акыл-эси, күч-кубаты толгон учурлардан. Юсуф алейхиссаламдын чырайы, суруулугу. 5-инчиси Мухаммад алейхиссаламдын кулк мүнөзүн дейт. Мынандай кылып туруп Алла Таала бейишке кире турган бенделерин Алла Таала ушундай сый көрсөтөт экен. Эми ичинде эмне бар деп сурабайсызбы? Бейишке кирерден мурда ушулардын бардыгын берип койду. İçinde ne var? Allah ayet: "A'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at ve la udun sami'at ve la khatara ala kalbi başar." Allah ayet: "Salih bendelerime, imandu, tüz tuğra жүргөн bendelerime men beyiştin içinde uşunday nimetleri dayardagam, hiç bir göz anı görgön emes. Hiç bir kulak al toralı ukkan emes. Hiç bir жүрөккө anın kıyalı dağı gelgen emes" deydi. Так что мен айтсам деле ал эмес экен да. Аны көрүп айтпай эле коеюн. Бирок бейишти Алла Таала Кур'анда сүрөттөп берет, ичинде кандай. Бирок туган бирөө кыялданышы мүмкүн, түш көрүшү мүмкүн, ушундай. Андан башка. Андан дагы жомок, Сиз кыялданыңыз, көзүңүздү жумуңуз азыр. 1 мүнөт убакыт берейин, кыялданыңыз. Андан дагы башка да. Нематы чексиз эмес Алла Таала. Meyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in münözü mü? Emi. Ve keyfe la yakunu sahiben hulukun azim. Ve kad tehallaka bil Kur'an azim. Ay, ulu kuluk münöz. Hulukun azim degende düşünümüz Muhammed aleyhisselam'a gana özgöçe. Başka birönün dağı hulukun azim deb aytılbay. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gana özgöçe, başkalarga berilbeyt bu. Hulukun azim degen sıfat Muhammed aleyhisselam'a gana özgöçe. Em uşul Muhammed aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hulukun azim menen sıfatты alıp, vaqt var mı? Azimle sıfatты alıp, kantip sıfatты albasın deydi. Kur'an-ı Kerim menen münözdelgen. Ayşe radıyallahu anha yine özden soraganda su'ilat an huluqi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem faqalat kana huluquhu al-Qur'an. Kana huluquhu al-Qur'an. Ayşe ne özden soradı? Muhammed aleyhisselam'ın kuluk münözü kanday ele? Ayşe ne özden aytdı? Peygamberimizin kuluğuçu Kur'an bolçu dedi mınake. Düşündürü da oңой oldu da. Kaysi birisini aytıp bitedi. Ya. Peygamberimizin kayısınısını aytıp bitedi. Mümkün emes de. Oşun için bir söz menen aytıp koydu. Kana huluquhu al-Qur'an. Peygamberimizin kuluk münözü Kur'an bolçu. Peygamberimizin jaşosu Kur'an bolçu. Oşun için tuğandar daima gün sayın aytıp atабыз. Gelingizler, bir-birimizni uşuğa çakıraylıçı. Bir-birimizni uşuğa jardan bereyliçi. Kur'an'a geleyli.
Kur'an menen мүнөздөлөйлү. Kur'an menen nurlanaylı. Kur'an menen жашообузду, пайгамбарыбыздын жашоосу Kur'an болчу. Пайгамбарыбыздын жашоосу Kur'anды чечмелеп берип турчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям денесинен Kur'andын берметтери төгүлүп турчу. Kur'anды Аллах басып жүргөн Kur'an эле. Жашоо. Алла Тааланын акыркы китебин көтөрө алган жүрөккө тан берип. Kana hulukuhu al-Kur'an yaghdab li ghadabi ve yarda li rida. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem razı bolat ele Allah razı bolgonga, açusu gelet ele Allah açusu gelgenge. Peygamber Allah emnege açusu gelse oşoga açusu gelet ele. Emnege razı bolsa oşoga razı bolat ele. İki söz menen aytıp koydu berdi. İbn Abi Şeyba rahmetullahi aleyhten rivayet gelet Ayşe radıyallahu anha enebizden. Ayşe enebizden soralinganda Peygamberimizin münözü turalı, Peygamberimizin münözü turalı Ayşe enebіз жооп berdi. Kana ahsanan nas huluqan. Adamlardan en ulu kuluk münözü Peygamberimizde bolçu. Kana huluquhu al-Qur'an. Peygamberimizin münözü Kur'an bolçu. Yarda li rida ve yaghdab li ghadab. Allah razı olğanга razı bolat ele, açusu gelgenge açusu gelet ele. Lam yakun fahishan mutafahhishan. Peygamberimiz uyat söz söylebeyt ele. Tuğandar, gayra sabak ötüp atабыз, gayra sabakka gelip atабыз. Biri-biribizge jardam bereyli, uyat söz söylebeyli, sökpeyli, tildebeyli, özgöçö erkeklerge, ayaldarga gargabeyli. Bular gargaganda o jarışat, erkekler sökkönde jarışat da. Eki teң şeytandын işi. Eki teң şeytandın işi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anda emes ele. Wala sahhaban fil aswaq. Bazarlarda ızıçı salgan emes ele Peygamber. Topolan kılıp, kıyıkırıp, gebiler bazarga girip olsa bilmem kayakaya. Yok. Akırın ızıçısı yok, aldı berdi, çıkıp ketet ele. Sünnet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berekeli sünneti özü bazarlarga varıp, produktalardı alıp, uyga alıp kelet ele. Mına jönököylügü. Masasını özü tüket ele, giyimin özü tüket ele, kamurt özü jörüyt ele, özü şıpırat ele, içki sayt ele. Üydün işlerin özü kılat ele. Bugün bardık bu soğuptordu biz ayallarga verip koyganbız. Bizge daraja soğup gereği yok depçi. Ve la yati bis sayyi'a sayyi'a. Jamanlıkты hiç kaçan jamanlıkты menen kaytargan emes deydi. Jamanlık menen kaytargan emes deydi. İdfa billati hiya ahsan. Kimge жооп берсе de andan жақшырагы менен жооп берет эле. Жақшырагы менен аны кайтарат эле. Walakin ya'fu ve yasfah. Bирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçirip koyat ele. Geçirip koyat ele. Arkasından malamat kılbayt ele. Geçirgenin mildet kılbayt ele. Bismillah. Geçirgenin mildet kılbayt ele. Bugün biz geçiriş kıyım bolup kaldı. Geçirsek anı unutmayız da. Ömür boyu millet kılıp ötөбүз da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine үйrөткөнү öz emneni kılsa oşonu sahabalar alıp kelgen da. Sahabalar uşu menen sıfattalıp, oşon üçün şunca darajany taptı da alar. Bizge деле бүгүnkү күнү ошого мүмкүнчүлүк бар. Bu kitep. Ушуну мен өзүм үчүн айтып атам, сиздер үчүн аманат кылып жеткирип атам. Мен амал кылайын, канчалык болсун да, 1 грамм болсо да амал кылайын. 100-үнөн 1-өөнө амал кылайын. Азыр жетише албасам да, амал кыла албасам да, бүгүнкү күнү мен жашоомдо жок болсо, эки нерсе кылайлы. Ниет кылайлы, дуа кылайлы. Ушу жакшыга жеткенге ниет кылып коелу. Ушу жакшыга жеткенге дуа кылып, ая Алладан сурап коелу. Кандай жаман нерселерди билип турабыз, таштай элекмин мен. Мен жашоомдо алдагы эле бар. Тазанан элек мен жашоом. Бирок ниет кылайлы, ушу жаман иштерди мен сөз таштайм. Мен сөккөнүм бар. Кыянат кылганым бар, жана башка. Мен таштайм буну. Ниет кылайлы. Жана ушуга дуа кылайлы. Я Алла сен жардам бербесең мен сөккөнү таштай албайм мен. Мен алдаганды таштай албайм. Я Алла мен билесиң, мен кичине афирисиракмын. Бул жакта эми жардам бер я Алла. Бу Аллага айтайлы, башка айтпай эле коюң. Аллага айтыңыз сиз. Башкалар билсе деле билеби, ал экинчи орунда. Бир Аллага айтайлы. Мен жаман адатым. Ар ким өзүбүздүн жаман адатыбызды билебиз. Кемчилдигибизди билебиз. Ата-энебиз билбеген, аял бала чакабыз, досубуз билбегенди өзүбүз көбүрөөк билебиз. Кандай дейбиз? Аллага айтайлы.
Summa qalat, keyin Ayşe enemiz aytdı. Ne dedi? İkra, oku Mu'minun suresini. Algaçkı 10 ayatını oku dedi. Okugandan keyin faqara say faqalat hakada kana khuluquhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münesi mana şunday dedi. Qad aflahal mu'minun ellezina fi salatihim khashi'un ila ahir aya. Ahirina çeyin mo'minlardan şu sıfatların bardığını aytdı. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, sabaqlarımızın alhamdulillah bulda öte çoğun ulu жетişkenlik dep aytsak bolot. Peygamberimizin jaşosundan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den berekeli amallarından kichine kulağımızga, gözümüzge gelip kaldı. Ugatabız. Hazır kulakka geldi hazırça. Hadi tilge geldi. Bu şu denege giriş gerek da. Bu denege sinse ana negizgi maksat işke açtı bolot da.